Саламатсыздарбы, урматтуу абитуриенттер. Биз кезектеги жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүнкү сабагыбызда жалпы республикалык тестирлөөнүн математика бөлүгүндө келүүчү жаңы амал жөнүндө өтмөкчүбүз. Жаңы амал бул ар кандай формада берилиши мүмкүн. Ал кээ бир учурларда квадрат формасында, жылдызча формасында, же болбосо быйтыкча формасында дагы көрсөтүлөт. Жаңы амалды бергенден кийин анын сөзсүз түрдө формуласын бизге берет. Биринчи мисалыбызда бардык А жана Б сандары үчүн жаңы квадрат амал төмөнкү түрдө аныкталат дейт. Анын аныкталуу формуласы 3А плюс Б бөлүнгөн 2ге. Эми колонкаларыбызга келели. А колонкабызда карайлы. 1 бөлүнгөн 2 жаңы амал 2 деп атат. Демек, биз формулабызга кайра кайрылып келе турган болсок, A'быз бул жерде 1 бөлүнгөн 2ге барабар. Ал эми Б'быз 2ге барабар экен. Алып келели дагы биз мына бул формулага берилген маанилерди коюп эсептеп чыгарып. Анда А колонкасы 1 бөлүнгөн 2 жаңы амал 2 барабар 3. A'нын ордунда бизде биринчи турган 1 бөлүнгөн 2. Же болбосо 2ден 1. Плюс ал эми Б'нын ордунда 2 турат. 2 бөлүнгөн 2. Барабар көйтүүнү аткарабыз. Көйтүүнү аткарсак 2ден 3 плюс 2ден 2. Барабар жалпы бөлмөбүз 2, 3ке 2-ни кошсок 5. 5-ти 2ге бөлсөк 2,5. Анда биринчи колонкабыз 2,5ке барабар экен. Ал эми экинчи колонкабыз, Б колонкабыз 3кө барабар экен. Салыштырып карай турган болсок, албетте Б колонкасы чоң. Эми кийинки мисалыбызда жаңы амалыбыз быйтыкча көрүнүшүндө берилди. Быйтыкча жаңы математикалык амалы дейт. Ал эми анын формуласы А бөлүнгөн Б плюс 1ге барабар. Анда А жана Б колонкаларын салыштырып көрөлү. Алгач А колонкасын иштеп көрөлү. А колонкасы 2 жаңы амал 5 барабар. Ордуна коюп эсептей турган болсок, A'нын ордунда бизде 2 турат. 2. Ал эми Б'нын ордунда бизде 5 турат. Демек 2 бөлүнгөн 5 плюс 1. 2 бөлүнгөн 5 бөлчөгүбүздү кошушубуз керек 1ге. Анда 5ден 2 плюс 1ди биз 5 бөлүнгөн 5 деп жазып алалы. Жалпы бөлүм 5, 2-ни 5ке кошсок 7. Демек, А колонкабыз 7 бөлүнгөн 5ке барабар экен. Эми Б колонкасын иштеп көрөлү. Б колонкабыз 5 жаңы амал 2 барабар. A'быздын мааниси 5, Б'быздын мааниси 2 плюс 1 барабар 5 бөлүнгөн 2 плюс 1ди биз 2 бөлүнгөн 2 деп жазып алалы, өзүбүзгө кошууга ыңгайлуу болушу үчүн. 2, 5-те 2-ге кошсок 7. Эми бул жерде карасак, А колонкабыз 7 бөлүнгөн 5 чыкты, ал эми Б колонкабыз 7 бөлүнгөн 2 чыкты. Албетте бул жерде 7 бөлүнгөн 2биз чоң. Анда Б колонкабыз туура. Кийинки мисалыбыз бардык А жана Б оң сандар үчүн жылдызча амалы менен бизге жаңы амалдын формуласы берилди. Анда А жана Б колонкаларын чыгарып көрөлү. А колонкасы 3 жаңы амал 4 барабар.
Бул жерде көрүнүп тургандай эле A'нын ордунда 3 турат, ал эми Б'нын ордунда 4 турат. Анда 2 A'нын ордунда 3 плюс 1 бөлүнгөн B'нын ордунда 4 турат. Плюс 1. Барабар бөлчөгүбүздү эсептей турган болсок, 2-ни 3-кө көбөйтсөк 6, 6-га 1-ди кошсок 7. 2-ни 4-кө көбөйтсөк 8, 8-ге 1-ди кошсок 9. Демек, А тилкебиз 9-дан 7-ге барабар экен. Б тилкесин иштеп көрөлү. 4 жаңы мал 3. Демек, A'быз 4-кө барабар экен, Б'быз 3-кө барабар экен. Анда формулабыздын ордуна алып келип коелу. 2 көбөйтүү 4 плюс 1. 2 көбөйтүү B'нын ордунда бизде 3 турат. 3 плюс 1. Барабар 2-ни 4-кө көбөйтсөк 8, 8-ге 1, 9. 2-ни 3-кө көбөйтсөк 6, 6-га 1-ди кошсок 7. Демек, Б колонкабыз 7-ден 9-га барабар экен. Башкача айтканда, биринчи тилкебиз 7 бөлүнгөн 9, ал эми экинчи тилкебиз 9 бөлүнгөн 7-ге барабар экен. Бул эки санды салыштырып карай турган болсок, албетте 9 бөлүнгөн 7 чоң. Ал эми колонкаларыбыздан Б колонкасы чоң. Кийинки мисалыбызда ар кандай А жана Б сандары үчүн математикалык жаңы операция формуласы менен берилди. Эгер 3 жаңы мал x барабар 5 болсо дейт, анда x'тин маанисин табышыбыз керек. 3 жаңы амал x барабар 5'ти биз алып баралы дагы мынабул жердеги жаңы амалдын формуласына алып келип коелу. Бул жерде 3'үбүз A'га барабар, x'ыбыз B'га барабар. Анда A'нын квадраты, демек 3'түн квадраты минус x'ыбыздын ордунда B'нын ордунда x турат. Демек, x барабар 5-ке. Берилген теңдемени чыгаруу аркылуу биз белгисиз x'ты таап алсак болот. Анда 3'түн квадраты 9 минус x барабар 5. Бул жерде 9'ду барабардыктын оң жагына алып өтсөк, минус x барабар 5 минус 9. Демек, минус x барабар 5'тен 9'ду кемитсек, минус 4. Ал эми экосу тең терс сан болгондугу үчүн минус 1-ге көбөйтүп жиберели. Анда x барабар 4-кө. Демек, x'ыбыздын мааниси 4-кө барабар экен. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, биз жогоруда жалпы республикалык тестирлөөдө келүүчү айрым мисалдарды гана көрсөтүп бердик. Эгерде сиздер дагы бир башка темаларда кыйналып жаткан учурларыңыздар болсо, комментарийга жазып кетсеңиздер, биз кийинки сабагыбызды ошол сиздер айткан темада өтүп бергенге аракет жасайбыз. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта туруңуздар.